Жалпы салам. Бүгүн Кудай буйруса 17 сабак. Көптөн күткөн дагы эң маанилүү ключевой темалардын бирөөсү present continuous tense. Кеттик. Yesterday is a history. Кечеки бул уже тарых. Tomorrow is a mystery. Эртең бул уже жомок, болобу болбойбу билбейбиз. Today is a gift. Бүгүнкү күн бул бизге белек. That's why it's called. Ошон үчүн бул present, подарок деп аталат. Негизи present дегендин, бул жерде present деген сөздүн биринчи мааниси белек, подарок да. А бул жердеги мааниси учурчак. Бул жерде дагы that's why it's called a present. Today is a gift. Бүгүнкү күндү present, подарок деп айтылат да, ошентип айтылат. Ошон үчүн дагы бир мааниси present деген сөздүн бир мааниси уже учурчак, бүгүнкү чак. Present continuous tense учурдагы continuous, to continue, уланып аткан деген чак. Present белек, continuous улануучу, азыр уже болуп уланып аткан. Мисалы үчүн мен азыр сабак өтүп атам, бул уланып атат. Учурда бул нерсе бүт токтогон жок, башталганда жок, уланууда, прогрессте. Ушунун бир дагы бир түрү бар. Present continuous эмес, present progressive деп дагы. То есть прогрессте, азыр уже прогрессте, ал бүткөн жок. Ушинтип айтсаңыздар болот. Аталышы, чечмелениши ушундай. Бунун эрежеси verb бул глагол, этиш кыргызчада. Verb плюс ing. Любой verbтун эгер сиздер азыр учурдагы жөнүндө сүйлөйм десеңиздер, мисалы үчүн going, go деген этиш, go деген этиш. Бул бир этиш. Бир жакка баруу деген. Муну мен азыркы учурда, бир жакка баратам, үйгө баратам десе, анда going. I am going home. Мисалы үчүн. Мен үйгө баратам, азыр жолдомун. То есть going сөзсүз эме болуш керек. ing болуш керек. Глаголдун аягына ing мүчөсүнү кошкондо, ошондо present continuous болот сүйлөм. Ошондо учурдагы уланып аткан болот. Мисалы үчүн sleep, уктоо. Бул дагы бир этиш. Бул жөнүндө сүйлөм түзө турган болсок, you мындан кийин эмне келет билесиздер? Are sleep аягына ing. Sleeping, you are sleeping. Сен уктап атасың учурда. Бүткөн жок. Кийинки этиш. Eat. Жөө, тамак жөө, кушать. Eat. We, мисалы үчүн азыр ооз ачар болсо, we are eating. Аягына сөзсүз ing-ни кошобуз. We are eating. Биз азыр жеп атабыз. Жеп бүткөн жокпуз. Биз жеп атабыз. Sleeping. Present continuous tense кылыш үчүн сөзсүз глаголдун аягына ing мүчөсүнү кошушубуз керек. Мисалы үчүн speak, сүйлөө. Азыр данный время мен сүйлөп атам да. А сиздер мени мынтип айтсаңыздар болот. Жаныңызда досуңузга he is speaking деп мени көрсөтсөңүздөр болот. He is speaking. Мындай кылалы, бир аз көзгө көрүнө турган кылып. Speaking бул ing мүчөлөр бар маанилүү. Бул жерде he is speaking, ал учурда сүйлөп атат, сүйлөп жатат, сүйлөп бүткөн жок, баштаган жок, өткөн кезде да сүйлөгөн жок. Данное время прямо сейчас сүйлөп атат и ал уланып атат. Ошон үчүн муну present continuous дейт да, учурдагы уланып аткан чак. Бизде кыргызчада өткөн чак, келер чак, анан учур чак бар го, англисчеде 16 чак бар, аны кийин майдалап үйрөнөбүз. He is speaking. Do, бирдемкени жасоо, кылуу. She is doing ing. Run, чуркоо. Мисалы үчүн ит чуркап атса, итти эмне дейбиз? Бул нерсе болот үчүн dog. It, dog is running. Dog is running. Walk. Walk деген бул басуу. Жөн эле
Хадить. They алар are walking. Аябай оор эмес, жеңил. Байкасаңыздар, глаголдорда этиштерди алдык, аягына ing мүчөсүнү кошуп койдук бардыгында. Аябай жеңил. Сиздерге үй тапшырма. Булардын бардыгы этиштер. Биринчиден булардын которулуштарын жаттайсыздар. Мисалы үчүн be, болуу, to become, кем-то становиться, begin, баштоо, come, келүү, do, жасоо, think, ойлонуу, write, жазуу, take, алуу, see, көрүү. Булардын бардыгыны словардан карап котормолоруну жаттайсыздар. Экинчиден, ушулардын бардыгына бирден сүйлөм жазасыздар. Тапшырмаларды текшерип боюнча Телеграмдан бир аз оор болот. Ошон үчүн Инстаграмдан жазсаңыздар, чогуу талкыласак болот. Эгер тапшырмаларды текшерели десеңиздер. Түшүнүктүү болду деп үмүт кылам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар деген, өзүңдү жакшы кара деген бул take care.